Мариян Дурнаш, сизге рахмат. Өкмөт эмне үчүн жооп бербейт? Пожарный технический вопростордун баарын эле өзүңүз жооп берип атасыз. Макул. Өкмөттүн бирөө жооп берсин да айтсын да. Макул. Өкмөттүн официалдуу токтому бар. Бактыбек Сагындыгыч, вице-премьер Боронковдун колу менен коюлган атайын корутунду берилгенде. Өзүңөр билесиңер, азыр курулушта канча коррупция бар. Баягы Совет Безопасности да көчөгүнү мына Гостройдун жетекчиси жумуштан кетип отурат. Өтө керектүү мыйзам. Мисалы бүгүн мына мен суроо берейинчи, эмне үчүн биздин Бишкекте заманбап курулуш 18 этаждан өдө имараттар салынбайт? 12-15 бүттү. Бактыбек Сагындыкович, эми ал бийиктиги боюнча ар бир застройщик өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша салат да. Аны эч ким заставить эткен жок, сен 15тен ашпа же 14тен ашпа деп. Анда ошо бул бүгүнкү мыйзам долбоорунун негизинде айтайын. 9-этажга чейин электрообеспечение берилет. 9-дан өдө берилбейт. Газпромдун өкүлү келгенде да айттым эле. СНИПтерге изменение кирип, так жазыш керек да. Строительный бизнестин баары эле мынакей пара күтүп эле акча алып, коррупция болуп салынбай атат. Бирөөнө бересиңер, бирөөнө бербейсиңер. Бүгүн Бишкекте 2 эле имарат бар 20 этаждуу. Жооп берсеңиз. Бактыбек Сагындыкович, азыркы учурда мурунку нормалар боюнча 10 этажга чейин газ менен тамак бышырууга уруксат берилчү. Мен аны сизге өзүм айтып отурам. 10 этаждан өйдө только электропища приготовление болчу. Себеп силер кечиресиңер, силер изменения кирбей атасыңар. Азыр айтып өтөйүн, азыркы учурда 18 этажга чейин уруксат берилген газ менен тамак бышырганга. Газ менен 18 этажга чейин болобу? Болот. А силер мына өзүңүзгө каршы чыгып атасыз. Эмне үчүн 25-30 кылбайсыңар? Бу азыркы заманда 100 этаждуу үйлөр салып атат. Bunun bari пожарный безопасностьга түздөн түз тиешеси бар. Туура айтып атасыз, пожарный безопасностька түздөн түз тиешеси бар. Бирок азыркы учурда биздин газды подавать этип аткан организациялардын макулдугу менен ошол 18 этажга чейин азыр уруксат берип атабыз. Эгер алардын мүмкүнчүлүктөрү мындан ары жогорулай турган болсо анда андан бийик имараттарга деле бериле башташы мүмкүн. Датасын айтып койсоңуз, качан баштадыңар уруксат берген 18-этаж? Мына билбейсиңер. 17-жылдан баштап. 17ден 20-жылга чейин бүгүн канча үй салынды 18-20 этаж? Жалаң пожарный безопасность деп силер кол коюп бербейсиңер. Ал газга байланыштуу эмес, ал Бактыбек Сагындыкович. Канча имарат бар 18ден ашык биздин Бишкекте? Сиз эмне күлүп атасыз, жооп бербейсизби? Айдаган жериңде бул өзүңүз кимсиз айтсаңыз? Мен Гостройдун директорунун орун басарымын, Акмат Алиев. Мына директоруңуз да кетти, эме орун басарыңызбы, сиз жооп бериңиз. Biz kaysi zamanda yaşap atabız? Buna 18, 20, 25, 30 kavatlı imarat yok. Жооп бериңиz. Эгер курабыз десе, бизде эч кандай каршылык жок. Курулуш нормалары дагы, нормативдик документтери дагы азыр андан бийик Урматтуу департаменттин жетекчиси, мен айтып отурам, сиздер ошону карашыңар керек. Сунуш кылып, бизнеске жол салып беришиңер керек. Демилгечилердин бири Умбиталы Кыдыралиевичке микрофон бергиле. Сөз Никитенко Наталья Владимировнада. Мен жооп берип коюмбу? Аида Камчыбековна. Азыр Бактыбек Сагындыкович дагы 10 секунд сурап атат, 10 секунд. Мен ушу демилгечи коллегаларга айтат элем, абдан керектүү мыйзам, керек болсо кечигип ушул мыйзам долбоорун өкмөт иштеп келиш керек да. Мен колдойм концептуально, бирок экинчи окууга ушу мен берген сунуштарга, сын пикирлерге жообун берип, даярданып келишсин. Чоң рахмат. Умбиталы Токтуралыевич. Мен жооп берип коюм. Бакыт Сагындыкович, эми тиги Госаргстройдун
заместитель Аксакал жакшы эле жооп бере атпайбы сизгечи? Айтып атат, менин күнүм эмне депчи. Застройщик өзү билет, акчасын карата, проектин карата 18 этаж салабы, 9 этаж салабы.